Эркаштан постунда Кытайлар кыргыз чегарачыларга кол салган, асманга ок чыгарып жерди токтотушту. Аллах сактасын, Ауганстанда өтө каттуу жер титирөө катталып, 200дөн ашык адам мерт болгон. Ташиев айтты, жолду убагында жасабагандар экөө камалды. Алды капоту ыргып кеткен Сокулукта май кызматкеринин унаасы жол кырсыгына кабылды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Эркештан постундагы ИИМдин кызматкери Кытай жараны кол салгандан кийин ок чыгарды. Ош облусунун Алай районундагы Эркештан бажы постунда кытайлык жүк ташуучу айдоочулар менен милиция кызматкерлеринин ортосунда чыр чыкты. Окуя 31-августта болгонун ИИМдин басма сөз кызматы билдирди. Министрликтин маалыматы боюнча саат 16:40 Кытайдын 8-10 чакты жараны кызмат өтөп жаткан ИИМдин күзөт кызматынын кызматкерлери менен уруша кетишкен. Уруш мушташка айланып, милиционерге кол салуу болгон. Мындан кийин милиция кызматкери асманга 3 жолу ок чыгаруу аргасы болгон. Ошондон кийин гана жаңжал токтогон. Окуя болгон жерге Алай Риптин ыкчам тобу барды. Адамдар жаракат алган жок. Бул факты боюнча текшерүү жүрүп жатат. Сокулукта ЖККБнын унасы катышкан кырсык катталды. Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Шопоков шаарында жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу окуянын күбөлөрү билдиришти. Маалыматка караганда кырсык 30-август күнү болгон. Анда жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо кызматынын унасы катышкан, жол кырсык катталган. Ал эми Чүй ОИПтин ЖККБ боюнча басма сөз кызматы кырсыктын жагдайын тактап жатканын билдирди. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Нарын шаарындагы жолдорду жасагандарга бүгүнөн калбай чара көргүлө. Камчыбек Ташиев Сузак районундагы жолдордун курулушун көрүп чыгып, Нарын шаарындагы Шералиев жана Ленин көчөлөрүн куруп жаткан компанияларга карата чара көрүүнү УКМКнын Нарын облустук башкармалыгына тапшырды. Москвада парашют менен секирген жаран каза болду. Орусиянын Москва шаарында парашют менен секирген жаран каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматтарга караганда 46 жаштагы киши Ми-8 учагынан парашют менен секирген, катуу учуп жерге түшүп жаракат алган. Каза болгон Дмитрий парашют боюнча спорт шеберинин кандидаты болгон. Аны сактап калууга мүмкүн болгон эмес. Спортчу дарыгерлер келгенге чейин каза болгон. Клубдун администрациясы 1-сентябрдан баштап Аэрограддын иши кайра жананарын билдирген. Уюмдун өкүлдөрү окуя боюнча комментарий берүүдөн баш тартышкан. Учурда тергөөчүлөр өлүмдүн чоо жайын аныктап жатышат. 40 аялдын бетине зыян келтирген пластикалык хирург кырмалды. Бишкек шаарында пластикалык хирург жана дагы 6 аял кырмалганын булактар билдирди. Буга чейин социалдык тармактарда болжол менен 40 аял жарандын аракеттеринен жабыркаганы тууралуу маалымат тараган. ИИМдин басма сөз кызматынан билдиришкендей, Кыргызстанга мыйзамсыз жол менен косметологиялык препараттар жана медициналык жабдуулар алынып келинип, Телеграмдагы жабык топтор аркылуу сатылып келген. Милиция бул препараттарды далил катары алып, лицензиясы жана руксат кагаздары жок иштеп жаткан мыйзамсыз кабинеттерди жапты. Учурда кылмыш иши козголуп, шектүүлөр камакка алынды.
Оганстанда 6 балдык жер титирөө болуп 250 адам көз жумду. Оганстанда 6 балдык жер титирөө катталып, анын кесепетинен кеминде 250 адам каза болуп, 500дөн ашык адам жаракатталды. Бул тууралуу Талибан кыймылынын өкүлдөрү билдирди. АКШнын геологиялык кызматынын маалыматы боюнча жер титирөө Жалалабад шаарынан 27,2 чакырым алыстыкта, Пакистан менен чек арага жакын жерде жергиликтүү убакыт боюнча түн ортосунда болгон. Андан соң 4,5дан 5,2ге чейин жеткен, кеминде 5 жолу жер силкинген. Адистер жер титирөө бир нече күнгө созулуп, биринчи жер титирөөдөн да күчтүү болушу мүмкүн экендигин айтып жатышат. Оганстан Индия жана Евразия плиталарынын бир нече жарака сызыктарынын кесилишинде жайгашкандыктан анда жер титирөө көп катталат. Өлкөнүн чыгышындагы тоолуу аймактагы жер көчкүлөргө көп кабылат. Бул куткаруу кызматтарынын куткаруу иштерин жүргүзүүсүн кыйындатат. Нарындагы жолдоо убагында бүтүр албагындар камакка алынды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынын мурунку башчысы журналист Нургазы Анаркулов жазды. Камчыбек Ташиевдин тапшырмасынын негизинде кечээ Нарын шаарындагы Ленин жана Шералиев көчөлөрүн асфальттоо учурунда кетирилген мыйзам бузуулар үчүн тийиштүү жарандар камакка алынды. Кармалгандардын арасында транспорт жана коммуникация министринин орун басары Бета Групп жоопкерчилиги чектелген компаниясынын аткаруучу директору бар деп жазды ал. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Сузак районундагы жолдордун курулушун көрүп чыгуу учурунда Нарын шаарындагы Шералиев жана Ленин көчөлөрүн куруп жаткан компанияларга карата чара көрүүнү УКМКнын Нарын облустук башкармалыгына тапшырган. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду апасы болом. Абдонур азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зенат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Мичуран нарындагы жолдорго Шералиев көчөсүн чатак. Кайта эмеге чыгарып болот го видео. Жерден эмне кылыш керек? Мен азыр акчасын да алып алгам анча. Аны эми кетиргенге ал акчаны өтөтүп эстеп коет. Жок, эмне кылышыбыз керек? Азыр эми өзүбүз инфраструктура менен аракет кылып Ал иштебей койду. иштеп аткан менен эми багы иштей албай атат да. Анан турамыз. Талап койду. Мындай эң проблема ушул. Телефон берчи. Кайсыл компанияда? Автожол аркылуу үзгөрүлүп болгон. Алло. Саламатчылык, рахмат. Өзүңүз дагы. Нарындагы баягы Шералиев көчөсүн жасап аткан Бета Групп деген компания. До сих пор жасап бете элек турбайбы? Биз 15 августка деп мөөнөтүн койбодук беле алар менен кошо. Туурабы? Так, министрдин биринчи орун басары ошол жүрөт. Баягы Нурлан ким эле? Ким эле фамилиясы? Солтонбаев. Осмонбекович. Талант ким? Осмонбекович. Солтобаев деген. Биринчи орун басары. Мен ага дагы айткам Солтобаевга. Эгерде
Убагында бүтпөй турган болсо камаласың деген. 15 август болду. Сурок коюлган. Бүгүн 31 август. Туурабы? Tez arada çara görgülü. Erteg emez, bugün çara görgülü. Bugün çara görgülü. Hazır beta gruptun жетекчисин таап келип, сразу под стражу возьмите. Уктуңбу начальник УДга тапшырма бербедим беле? Начальник УД каякта жүрөт? Жолду күндө мына элдер тартып чыгарып атат. Күндө ошол жерде сапасыз жол курулуп атканын айтып атат. Бирөө-бирөө чыкпай карап койбойсуң. Отурасыңар бардыңар. Сөз түрдө мен барышым керек бул жерге. Конкретный söyle айтпайсың. Октябрдын 1-ине чейин бүтүрөбүз, туурабы? 10-на чейин. Октябрдын 10-на чейин бүтүрөбүз, Эгерде октябрдын 10-на чейин Нарындагы Шералиев, Ленин көчөлөрү сапаттуу, жакшы болуп бүтпөй турган болсо, анда сиз да камаласыз. Уктуңузбу? Мына мен сизге так айтып коеюн. Олар жазып атат. Уктуңузбу? Мына азыркы мыналар камалгандай сиз да камаласыз. Эгерде октябрдын 10-на чейин Шералиев, Ленин көчөлөрү Нарын шаарындагы так сапаттуу болуп баардык талаптарга жооп бере турган бүтпөсө, анда сиз да камаласыз. Уктуңузбу? Сүйлөштүкпү? Макулсузбу? Я. Жумушту башкалар алып барып атканда. Жо, сиз эмеден департамент башчысыз да. Сизге жол куруу департамент башчысыз да, туурабы? Айтып атпайсыз, 10-на чейин бүтөт деп. Түшүндүңүзбү? Аракет кылып ошону уюштуруп эметебиз. Буга чейин аракет. 10-на чейин бүтпөсөңүз камалып кеткенге макулсузбу? Я. İşte. Bütpөсөңүз камалып кеткен. Мен карап отурбайм.